Номер 12 жаңы үй бүлөлүк медицина борбору ачылды. Ал Бишкек шаарынын Кызыл Аскер аймагында жайгашкан. 3 кабаттуу жана жер төлөөсү бар. Медициналык мекеме 150 адамды кабыл алууга ылайыкталган. Жарандардын баары күтпөсүн да. Жаңы борбор бул аймактын тургундарына сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Ал үчүн керектүү заманбап жабдуулар бар. Мурда рентген, УЗИ сыяктуу техникалык тейлөө жактары номер 1 үй бүлөлүк медицина борборуна карап келген. Бүгүн биз мурдакы СМ1дин филиал болуп жүргөн жерге 12 СМди ачып атабыз. Бул жердеги 200 миң кишинин тейлей турган СМ ачылып атат. Бул жерде азыркы кезде бардык шарттар түзүлгөн, врачтардын бардыгы бар, кадрда жетиштик болбойт бул жерде. Экинчиден, бул жерде заманбап аппаратуралардын бардыгы бар. Бул цифровой рентген аппараты, УЗИ, эхо. То есть жарандарды СМден текшерип турганга берет. Мурда бул медициналык мекемеде лор, невропатолог, окулист кызматтары каралган эмес. Эми үй бүлөлүк медицина борбору болуп түзүлгөндөн кийин курамы да кеңейип, УЗИ, ЭКГ аппараттары коюла турган кабинеттер, медициналык буюмдарды стерилдөө бөлмөлөрү, санитардык түйүн жайлары да кошулду. Учурда 80 миңден ашуун калкты тейлеген мекемеде 200гө жакын кызматкер эмгектенүүдө. Дагы 100дөн ашык дарыгерге орун бар. УЗИ специалисттерибизди бул азыр данный момент бизде азыр кабылдама болуп атат, кабылга алып атабыз, глазной алып атабыз, нейропатолог врачтарыбызды алып атабыз, и хирургтарды алып атабыз. Ошол азыр УЗИстерди алып атабыз, рентгенолог врачтарды алып атабыз, инфекционист врачтарды, инфекционный медсестра, инфекционный врач болот. Калк саламаттыгына кам көрүү бул Батина Жусупованын максаты жана аркалаган кесиби. Ал 36 жылдан бери бул тармакта эмгектенет. Дарыгер жаңы имарат курулганына кубанычы чексиз. Эми жылуу жаркыраган, шарты каралган бөлмөдө иш алып барат. Негизи эски здания 1946 жылы курулган экен. Зданиянын мындай коридорлору аябай ичке, элдер батпайт, ожиданияга стулдарды койсок аябай тар. Эми бул жерде элдин баары жителдер баягы аябай кубанычта болуп атат. Бул калкыбыздын ден соолугун сактоону жакшыртуу, ылдам тейлөө үчүн шарттары бар бул жерде толук. Ал жерде очередте көп турчу. Жаңы үй бүлөлүк медицина борборунун ачылганына жергиликтүү эл ыраазы. Бизге бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Ушундай ачылышы бул биз көптөн бери күткөнбүз. Ушундай неме ачылышын биз Кызыл Аскерге келип көрүнүп, анан калган специалисттерге Фучикеге барат элек. Биринчи бейтапканада кезек күтүп эртеден кечке турчу. Анын үстүнө билесиз, азыр тыгындар көп болуп атканына байланыштуу. Эң жакшы ыңгайлуу. Кудайга шүгүр, биз кубанып атабыз. Биз гинекология, окулист, хирург бүт баарын Фучикага барып көрүнчүбүз. Бизге көп кыйынчылыктарды жаратчы, аяка барсаң. Курулуш иштери Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан жүргүзүлүп, 70 миллион сом каражат сарпталган. Имараттын жалпы аянты 1402 чарчы метр. Жердин аянты болсо 15 соттукта түзөт. Курулуш жергиликтүү бюджеттен каржыланган. Подряддык келишим Накстрой жоопкерчиликтин колу менен түзүлгөн. Азыркы учурда ушу толук кандуу курулуш иштери бүтүп, ачылыш аземинде турабыз. Курулуш иштери 1 жылдын ичинде бүткөрүлдү, аягына чыктык 1 жылдын ичинде. Медициналык мекеме калкка баштапкы медициналык жардам көрсөтүүгө жана оорулардын алдын алууга багытталган. Өлкөдө жыл ичинде мындай борбордон 10дон ашууну ачылган. Ал эми Бишкекте 2 мекеме ишке кирип, дагы 2 ачылуу алдында турат. Иният Эргешева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.